Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей досту күткөн жокмун. Залкар акын Олку Осмонов айтып кеткендей, биз бүгүн Кутмантаңда сиздерге Чолпон Ата шаарында жайгашкан Көгүлтүр ысык көл санаториясынын тарых таржымалы, бүгүнкү күндө калың журтту тейлөөдөгү камылгасы, эмгек жамааттын, өмүр сакчысы болгон ак халатчандардын иш аракети тууралуу сөз кылмакчыбыз. Оболу Ысык көл районунун жана санаторияда иштеген өнөрпоздордун аткаруусундагы Бек Борбиевдин Сахна аттуу чыгармасынан бир үзүм тартуу кылуу менен бейнени баштайлы. Kızıma kalıp appadan, inige kalıp adam, Ördegen uyup bol ömür kalıptır ata babadan. Hırların uçu sahnada, hırların güçü sahnada, Hıroloy tarı jakşılap, hırıskı tübü sahnada. Жүргөзөй тырлар кемеси, ырыспай чулбак кенеси, жаңырып көрдө турган сыйт, токтогулдун кербеси, токтогулдун кербеси. Сахна, 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 сахна. Жандинөбүз сахна, сүйүбүз да сахна, эшенеге бүткөн үйүбүз да сахна, арзубуз да сахна, арманыбыз сахна, ыйык биздин ыры сахна. Касиеттүү көл жээгинен орун алган Көгүлтүр ысык көл санаториясы 1965 жылы Кыргызстан кесиптик кошун кеңеши тарабынан уюшулган. Ал эми 1968 жылы 28 августта Кыргыз СССР министрлер кеңешинин номер 370 чечими менен калктын ден соолугун чыңдоого, эс алууга жана жаратылышты айлана чөйрөнү коргоого дал ушул чечимдин негизинде санаториянын аймагы бөлүнүп берилип, эмгек жамааттын иш планы түзүлгөн. Ошол жылдан тартып ушул күнгө чейин сан миңдеген эс алуучулардын ден соолугуна кам көрүп, санаториянын жетекчилиги, кызматкерлери ак эмгек өтөп келүүдө. Жергиликтүү калктын такай жыл сайын эс алуучулардын айтымында эгемендүүлүк алган жылдардан бери далай жетекчилик алмашып, ал тургай санатория сатылып кетчү абалга жетип калган кезде элдин бактысына учурдагы жетекчинин иш билгилигинин натыйжасында мамлекеттик чоң санатория сакталып калганын алкоо менен аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт. Анда дал ошол алкоого арызган жетекчи айым Батырбекова Валера Касмалиеванын Кутмантаңдагы кебине назар салалы. Эртең менен турганда эле биринчи ушу элибизге, жергебизде аманчылыкты каалап, ден соолук тилеп, анан өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, ушу чогуу иштеген кесиптештерге, өзүбүздүн ушу бардык тааныган, жакшы саналаш адамдарга жакшылык каалап кетет. Бүгүнкү күндө албетте ушундай чоң санаторийде иштетиш оорчулук эле турат. Себеби мурун Союз убагында билесиздер, путевка өтө бул центрден баары келип, 1000 кишилик санаторийде, баягы 1000 киши салып турган путевка мененчи. Ал эми азыркы учурдун талабына ылайык, учурда биз өзүбүз чуркап аракет кылышыбыз керек. Ал эми азыркы быйылкы жылда ушу ковидке байланыштуу бизге башка өлкөдөн да келген жок, жана өзүбүздүн жарандар деле баягы ооруп атканына байланыштуу аздан келип быйылкы жыл өтө оорго турду да. Бирок ошентсе да биз эч нерсеге карабастан быйылкы жылы ушул карантин учурунда дагы ремонт иштерин кылдык да. Эми баягы мен ойлойм, ар бир адам иштеген жеринде өз үйүндөй көрсө, сөзсүз ийгиликке жетишет депчи ишеним керек да. Өзүңүздөр билесиздер, азыр кадр маселеси абдан оор, кармап туруш да абдан кыйын. Ошо эгер бир жерде иштетпей калсаң эле ал жер артка кетет да. Ошон үчүн биз токтотпой эле иштеп келатабыз. Буюрса ушул күндө көпчүлүк даже ооруган кишилер келип, ушул жерден ден соолуктарын чыңдап атышат. Айрыкча бул иммунитетти көтөргөнгө, анан оорудан кийин реабилитация кылганга абдан санаторийдин дарылануусу абдан көп адамдарга таасир берет да. Мурда келип жүрчүк. Былтыр келдик, быйыл да келдик, биз жаңы эле келдик. Мен бу жерде айткым келет, мурдага караганда бул азыркы директор аял киши болду. Ошодон кийин көрдүңөрбү кандай ремонт жүргүзүп, ар бир комнаталарды өзгөртүшүп, мебелди алып, жакшынакай инфраструктурасын аябай оңдоптур да, мындай айтканда. Мурда мындай эмес болчу, ошодон кийин бизге жагып калды.
лечение алганыбызга 6-7 күн болуп калды. Бүгүн 7-чи күн. Чындап эле дарылоосу аябай жакшы экен. Мурда деле башка сыгатага бардык эле, бу жердики андан да жакшыраак окшойт. Анан именно бизге окшогон баягы пенсиядагы кишилерге жакшы экен. Анан бул жерде персоналдар дагы жакшы, кыздар дагы жакшы кабыл алышат экен. Анан грязь лечебницасы дегенси бар экен, бассейни, бүт эле лечениеси аябай жакты. Ковидтен кийин реабилитацияга дагы бул өтө пайдалуу нерсе да. Пневмониядан кийин бронхиты барларга жакшы. Кээ бирөө ошо балдар менен алып келип, атайы балдарда аллергия болгон балдар бар, алып келип жерге балдарды отургузуп коюшат. Бул атайы балдар үчүн бөлмө да. Бул жер болсо ошо этно стилде атайы жасалган болчу. Баягы кыргыздын чаң барагы баарынан бийик деп коет. Атайы ушул жерге мындай от кылып, өз символика менен бул биздин нукура ошо кыргызча стилде болгон жер да. Бул жерде жакшынакай эс алышып, аркы столдордо болсо кааласа китептерин окуйбу, бир нерсе жазабы, баягы бекер отурбастан кээ бир киши баягы убактысын жөнөткөзбөй ошол жерде мисалы тиги ар кандай нерселерди кылса болот да, ошон үчүн ылайыкташтырып койгонбуз. Көгүлтүр ысык көл санаториясына ЛТРдин кесиптик кошунунун сунушу менен эс алууга барган кесиптешибиз ар бир кызматкердин өзгөчө мээрим менен күтүп алып, жайгаштыруудан баштап ден соолукту чыңдоодогу болгон өмүр сакчылардын мамилесине ыраазы болуу менен бирге эс алуучулардын дагы каалоо тилектери, аткарган чыгармалары, ак баталарына күбө болгонун айтты. Тартымга Ысык көл облустук телевидениясынын жетекчилиги жакындан жардам бергенин дагы айта кетели. Ушу чопонтанан эле келдим. Жылда келем, аябай жакшы буту колго, миңдин бири буту колго. Калган эме ушу ден соолугумду жакшы бир жылга чыңдап кетем. Мен бала кезимде музыканы жакшы көрчүмүн. Өзүм музыкалык училищени бүткөм. Өзүм атым Эмил Усенов. Бияка эс алганы келдик. Силерге каршылык кылбасаңар, биз эс алуучуларга өнөрүмдү көрсөтөйүн. Sen degende sen degenim sen degen, senden ölüp görmөгөнüm görmөгөн, sen maga жалгыз гана сөз керек, sendик мен деп сыбыр, sendик мен деп сыбыр, sendик мен деп сыбыр, ой рахмат. Бардыгы жакшы, тартиби, тазалыгы, иреттүүлүгү жакшы, молекул процедураларын аттан жакшы, ваннасы жакшы, баткактары жакшы, баары эле жакшы. Бизде жаш өтүп калган кезде буту колу ооруганга, давленияга жакшы экен, баары жакшы. Жакшылык болсун, ушунда кызмат кылган адамдардын да ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушинтип Кыргызстаныбызда ооруган адам жок болсун. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды өзүбүздө кабыл алабыз. Биз колдон келишинче аларга бардык шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Көбүнчө ал кишилердин батасын алганга ынтызарбыз да. Мен ушу биздин Кутман кыргыз элине бекем ден соолук каалайт элем. Азыркы учурда ар биринин үй бүлөсүндө жакшылык болуп, ден соолуктары бекем болуп, ушу оору апаттан алыс болгонун тилейт элем. Балдарым, келиндерим, энелерим, жеңелерим, байкелерим дегенде баарысы менин бир туугандарым. Кыргыздар баарыбыз бир тууганбыз да. Баарысы аман эсен болсун. Жамандык аралабасын. Жакшылык менен жүрүшсүн баарысы. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Коомубуз молдук бар, Кудай тааладан берсин. Эмгек жамааттын жалпы саны 270 киши. Жайкысын шартка жараша 330га чейин жетет дейт жетекчи. Эс алуучуларды кабыл алуу үчүн 1060 орун ар убак дайын. Мыкты шарттар түзүлгөн. Эмне демекчибиз? Лира эжекидей мыкты жетекчи айымдын эмгек жамааты менен аман болуп, калың журтка кызмат кылуудагы талбаган кайрат, бекем ден соолук каалоо менен Кутмантаңдагы төмөнкү куттуу чыгарма менен жыйынтыктамакчыбыз.
Ар ким айтат сүйгөнүн акылына түйгөнүн ашык болуп жете албай арасат жолдо жүргөнүн мен даңгырдап берейин ашыгылыктан бир сабак дак салдым кууз жүрөккө дәрди сәл көзөл актамак күрдөлүү жаштын иши экен күсөдүң сүйүү чарбагым аманат жанга белектеп ашыгылык гүлүн кармадым булактан көрүп чак түштүм булбулдай абан сайрадым Gördüm dalay uğrunu, geçtim bayram ulunu İzdep geldim kızar kıza, ışkıdar sende suluna Tanıbaysın o sen beni, tarpıklarım gel seni Tanışalık şul yerde, tartıptı güzel gel beri Görbegönsün o sen beni, göp baktasa tel seni Görüşölük şul yerde, gör köpüm güzel gel beri Göydögün kızıl başayı, görgönü geldim atayı Büyütme salsan özün sala görkün güzel sıpayı Yolun kızıl başayı yol yürüp geldim atayım Calınga salsan özün sala carıkır güzel sıpayı Kıylanı gördüm kıdırıp kara su menen çarbaktan Kaş kirpigin tögülüp karasan kumar tarkatkan Göküröküngü ört koyup gök yıldızın samatkan Canada göğün görmekten jaralgan bolsam kanatcan Gözüm süysem en sulu göңүл süydü bir sulu Göңүл süygön sen boldun görüden kaçık men boldum Saratan aylar salkın kız sanadın gele güzel kız Emdigin kayda dekay güzel estedin gele güzel kız Surağanın sebebi süymey kişi gelebi Sıpayının cayını bilbey kişi gelebi Belegim kızıl gülüm var beriş üçün boldum zar Tartığım kızıl gülüm var tapşırış üçün boldum zar Ziyada bolsun kulak sal zarımdın kuğup gülüm dal Gerek bolsa güzel kız göre turgan o gülüm dal Karangıda yol yürsen çırağın bolup yüreyim Kayda yürüsün canımda ınağın bolup da yüreyim Günde gelip su algan bulağın bolup yüreyim Şaşırmastan açık ayt emni bolsudan koyunda Yüreğinen ilingen tutkunun memnun torunda Sıylasan da özün bil kıynasan da özün bil Ey tağdırım senin oğlum bil